Ош шаарында жамгыр аралаш бурганактап жааган карда суукка карабай бүгүн жергиликтүү тургундар журналисттерге өз көйгөйлөрүн айтып берди. Топтолгондор Ош шаарындагы Гастелло көчөсүнүн тургундары. Ал жерде 500ге чукул адам жашайт. Негизги маселеси таза суунун тартыштыгы. Көп кабаттуу үйдө суу электр энергиясынан көз каранды. Жарыктыктын басымдуулугу төмөндөп өтсө, скважина менен жер алдынан тартылган суу да өчөт. Аймактагы 3 көп кабаттуу үйдүн жашоочуларына ыңгайлаштырылган көмөк жордондон айланасындагы хан сарайлардын ээлери да электр жарыктыгын улаган. Мындан улам токтун басымы түшүп, жарык бат-бат өчүп калат. Кыш айларында башка жер үйлөр дагы өздөрүнө ошо трансформаторго уланган себебинен бизде эмеси светтин келгени слабый болуп, уровень түшкөндүктөн бизде свет өчүп калат да эле. Даже элементарно мындай мигание болуп, свет өчүп кайра жанат го, ошондо насос уже өчүп калат да. Азыр сууну могу ЖЭУнун артынан иш козголуп, сууну өчүрөбүз деп атышат. Негизи суу бизге өтө керек. Ош шаарынын Гастелло көчөсүндөгү 3 көп кабаттуу үйдүн жашоочулары жакында суусуз калабыз деп чочулайт. Бул чөлкөм шаардын деңгээлинен 10 метр бийиктикте жайлашкандыктан Ош шаардык суу канал ишканасынын түтүктөрүндөгү суу басымы жашоочуларга жетпейт. Советтер Союзунан бери атайын жер алдынан 117 метр тереңдиктен суу тартылып чыгат. Сууну иштетүүгө 400 киловаттык трансформатор орнотулган. Улам өчкөн жарык сууга таасирин тийгизип, эми айрым жашоочулар жер алдынан чыккан сууну өчүрүп, борбордук суу түтүгүнө улануу сунушун айтып жатат. Ага айрым жашоочулар каршы. Суу өчүп калат, же туалетиң иштебейт, же бети колуңду жууа албайсың. Надоел да, короче. Жаман тойгузушту де. Ушу суу чыкпасын дегендерге жаман жиним келет де. Жөн эле жашай бербей, Кудайга шүгүр кылып дейм де. Барсың не. Биз наразы эмеспиз. Башка домго барып жашасак деле беребиз акчанычы. Андан эч ким наразы болгон жок да. Ушул акчаны төлөй албагандар жанжал кылып атат да. Миллиондон карыз болуп кеткендер бар экен да. Жергиликтүүлөр таза сууга болгон акчаны Ош облустук керектөөчүлөр союзунун турак жай эксплуатациялык ишканасына топтоп берет. Ишкана элди суу менен камсыздайт. Төлөм ар бир жанга айына 25 сомдон. Элден чогултулган акчаны мыйзамсыз иштеткен деген жүйө менен ишкана жетекчиси Төлөгөн Келдибековдун иши сотто. Өзү чогултула турган 10 миңге жетпеген акча каражаты бар. Бардыгы бирик, эмгек акысы, электр энергия чыгымдарын баарын жапканда да 10 миңге жетпеген ишкана. Коммерциялык эмес, пайда табууну көздөбөгөн, өзүн өзү гана ушу 3 томду суу менен камсыз кылып кармап тура турган. Бирок ошондой болсо дагы 10га жакын мекеме текшерип, ишкананын ишмердүүлүгү токтоп, мына жакында элдин суусу жок калышы мүмкүн. Сот Гастелло көчөсүндөгү жер үйдө жашаган тургундар 3 көп кабаттуу үйдү камсыздаган жарыктыкты пайдаланат. Алардын айтымында жарык өчпөйт. Жашоочулар жер алдынан эмес, шаардык суу чарба ишканасы берген сууну пайдаланууну каалайт. Келдибаев Төлөгөн жалганчы. Жалган айтып атат. Просто өзүн неме акташ үчүн жалган айтып атат. Жалганчы. Не свет Ал не себептен өзүн актайт? Акча алат. Ну, башнядан суу алган үчүн. А таза суу келген үчүн ол акча ала албайт, потому что это таза суу Горводоканалга өтөт. Мамлекет буну карап калат. Вот ошол үчүн бул жан талашып атат. Жашоочулардын өз ара эки тараптуу талашып тартышуулары соттошууга чейин жеткен. Биздин трансформатор эмес болгондуктан, ошондуктан ал жерде ошо жергиликтүү жашоочулар, жеке үй, менчик үйлөрдүн ээлери ошол облпотребсоюздун администрациясы менен сүйлөшүп, ал жерден линия тартып алышат. А негизи ар бир трансформаторго өзүнүн чектелүү гана абонент өзү уланыш керек. Коңшулардын келишпестиги дагы канчага чейин уланаары белгисиз. Жашоочулар кандай күн болбосун суунун токтоп калуусун каалашпайт. Үзгүлтүксүз берилип турса эле көйгөй жок дейт шаардыктар. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.